Аз элбиз тууган. Балки мен эртең өлүп кетермин. Бирок ушу сөзүм калсын тарахта. Биз бир уч аз элбиз. Аз эл өнүгүүсү дагы тез болот. Неге биз өнүгө албай атабыз? Ичкүйдүлүк, көрө албастык, кызганыч жолун туроо бизге себеп. Туугандар, бири-бириңерди карап азыр сураныч. Кудай үчүн ичкүйдүлүк кылбайм деп сүйлөшүп койгулачы келиңиздер. Бири-бирибизди карап, беттеш менен. Мен сизди карайын, Усман Таксыров. Кудай үчүн ичкүйдүлүк кылбай, Кудай үчүн көрө албастыкты токтотуп болмдай. Жүрөктү бошошуп жашайынчы. Эмне кыжаалат болобуз тууган? Менин боюм 1.67 экен, бүгүн тактап өлчөп келдим. Болдеке бир аз арыкта дейт. Эми Египетке барсам чуркайм баягындай кылып. 1.67 болсоң жүрөктү кыйнабай, бош жашабайлы туугандар. Биякты сыгылып, дияктан сыгылбайчы, бошоп мындайчы. Кеңпейил болупчу. Ички тазалык ушул. Анан экинчи кечириш керек туугандар. Келгиле бирибизди дагымдай кол алышып, Кудай үчүн кечиришип коелу. Ушулар менен эмес жашоодон да. Усман Таксырым Кудай үчүн кечиришип, бир уч элбиз, бир мусулман элбиз. Кечирбей турган эмне бар? Мына мен Кудайдын астында күбө болуп айтам. Бүгүнкү чейин мендей бир илимсиз бирөөнү ким жамандаса, өзүмөн баштайм. Ким менин акыма кирсе, маскап кармангандын ичинен да, карманбагандан да, ким мени жамандап, бидаатчы, мушрик, капыр десе да, мен Кудай үчүн кечирдим ошолордун баардыгын. Жүрөгүм таптаза мына. Жүрөгүмө колумдагы коюп айтайын. Кудай үчүн ради Аллаха, братья мои дейби, мен силерди кечирдим. Чын жүрөктөн. Чын жүрөктөн кечирдим тууган, кечиришели. Болду. Ким мага карыз болсо, мен ошону да кечирдим. Кимге бересесі болсо берейин, бирок болду. Жаңы жашоо баштайлы. Жаңы жашоо. Бул Кудайга жагат бул. Кечиргенди Кудай кечирет.